Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. Бир жакшы макал бар. Муктаждарга балык кармап эмес, балык кармаганды үйрөт деген. Ошол биздин Элим Барсынбек кайрымдуулук фонду ошол макалды уран тутуп, эки биздин катыбызда турган эки муктаж үй бүлөлөргө чет жакта жүргөн, тагыраагы Америкада жүргөн эжекебиздин атынан ошол эки уй алып берип атабыз. Максатыбыз ошол эжекебиз ошол уйду карап өзүнүн жанын өзү багып, ошол эле учурда башкаларга да жардам берсин деген максатта ошол уйду алып берген атабыз. Буюрса ошол биздин фондубуздун негизги максаттарынын бирөөсү жакырчылыкты жоюу. Ошол буюрса уйду алып берсек, эже өзүнүн жанын өзү багып, ошол сүтүнү балдарына ичирип, алардан атканын сатып, буюрса жанын багат. Ушундай кайрымдуулук негизи, кайрымдуулуктун түрлөрү көп, акча менен кылынат, тыйын менен кылынат деген ойдон алыс болууга чакырам. Келиңиздер, кайрымдуулукту ар кандай кесип менен жасасак болот. Баарыңыздарды кайрымдуулукка чакырам. Максатыбыз берүү менен биргеликте mana ушундай бир пайдалуу бир иш кылса, mana ушул саан уйду сабы менен бир бала чакасын багып, бутта туруп кетип, бир үй бүлө өзүнүн жанагындай бир турмуш тиричилигин кубанып кетсе, жана бала чакасын кубанып кетсе деген үмүт менен баштап отурат. Жакшы адам бергенин унутуп, алганын унутпайт дейт бабаларыбыз. Андыктан келиңиздер, бүгүн атын атагысы келбеген жалпы демирчи агаларыбыздан, эжекелерибизден Алла таалам ыраазы болсун, жана ушул жөн гана балык бербей, балким кайырмак берип, балык кармашты үйрөткөн агаларыбыздан, эжелерибизден Алла таалам ыраазы болсун. Биз уй берип гана тим болбой, балким ушун менен биргеликте бул үй бүлө менен такай иштешип келебиз. Жана мындан алдыда дагы пландарыбыз бар. Мына эжекебиздин 6 бөбөгү бар экен. Бөбөктөрүндө буюрса арабызда чогуу бир катарыбызды толуктап, бир күн 6 баласынын бардыгы бай болсун, берешен болсун, жоомарт болсун, жана келечеги кең болсун иншалла. Биз мына ушул аманатты тапшырабыз. Ал эми жалпы көрүүчүлөрдөн суранып кетебиз, урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер. Берген кол алган колдон жакшыраак. Барыңыздарды берүүчүлөрдөн, жакшылыкка келүүчүлөрдөн болгула деп чакырам. Ошол менен биргеликте фонд менен тыгыз байланышып биргеликте бир гана Рамазанда токтоп калбай, балким Рамазандан кийинки 11 айда дагы такыраагы өмүрүбүздөн калган бүтүндөй Аллах берген өмүрдүн бардыгын Алла жолунда жакшылык кылып кетүүгө чакырам. Келиңиздер, Элим Барсынбек фонду менен бирге болуңуздар. Наби, келе кой. Машалла. Бүгүнкү үй бүлөнүн ээси Анда Хусейн баке, келиңиз, өзүңүз мына уй. Биздин уйубуз боз. Жакын бир 10 күндүн арасында тоюп буйрса, анан мына ушул уйду Наби мырзага үйдүн чоң бана кыскасын кармап, арабанын тизгиндин алдыга тартып кете турган Наби мырза. Иншалла Наби аалым болсун, атага Алла тогом аалым болсун иншалла. Rahmat sizlerge birinçiden. Allah razı olsun. Endi adamların eresesine çetirdi sizlerge okşap. Elge kayrımda bergen geçe ötkenge Allah nasip kılsın. Sizlerge çoğun rahmat, işinizlerge iyi gidip. Урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы бир нерсени эскерте кетели. Биз Наби мырзанын өзүндө дагы бир акчаны азыр эжекенин өзүнө да эскерттик, тапшырдык. Наби мырза буюрса ушул уй Набиге аманат, бирок ошол менен биргеликте Набини арабызга кошкубуз келди, бир тапшырма бердик. Наби буюрса ушул уйдун баласын чоңойтуп, биз менен биргеликте биз көрсөтүп берген үй бүлөгө ал баласында бул өзү Наби биз менен биргеликте жетелеп барып, дагы бир үй бүлөнү кубантат деген тапшырманы бердик. Мындан улам эмне дедик? Жанагындай эле балык бербей, балким кайырмак берип атабыз. Наби мырза буюрса ошол кайырмак менен башка бирөөгө балык кармап берет деген үмүт менен. Андыктан Наби уй сеники, ал эми торпого болсо дагы бир муктаж үй бүлөнү сен өзүң биз менен биргеликте кубантып бересиң. Макулсуңбу? Анда Набиге бир тилек кара, бир кол чаап койгон иншалла. Наби азаматсың иншалла. Элим Барсынбек фонду эскерте кетели, 2 айдын ичинде, айрыкча ушул карантин ичинде 3,5 миңден ашкан үй бүлөгө жардам пакетин тапшырып келдик. Мына команда менен биргеликте албетте кылган ишибизди коомго жөн гана маалымат болсун деп гана айтып атабыз. Кожо көрсүн, теке бердик, мактануу үчүн эмес. Бул команданын бардыгы бир себепчи болуп атабыз. Ал эми бүгүнкү акчабыз менен биргеликте балдарды, үй бүлөнү мына камеранын артында турган үй эжекебиздин жолдошу дүйнө салган, Алла таала жаннаттан орун берсин. Буюрса Набинин атасы баардыгыбызды жаннатта ушинтип тосуп алсын иншалла. Ушул эл керегине жараган балдардан боло берет. Эмне жүрөгүңөрдө эмнени тилесеңер Кудайым тилеңерди берсин. Балалы сакалы болгула, өнүп өскүлө, Кудайым ден соолуңарды берсин, алтын башыңар эсен болсун.
Ушинтип элдин рахматын алып, Алланын ыраазычылыгы үчүн жүрөлү. Алла ыраазы болсун. Андан башка айтарыбыз жок. Алла ыраазы болсун айланайындар. Баарын Алла берет. Aylanayınlar. Peygamber batasın versin, bayda öyletin versin. Gitmez de öyletken keyini versin. Geneğinin uşu yaşlar silergi versin. Allah Teala'nın buyruğu boyunca uşul işinizde iyilik olsun. Benim baldarım da erese jetip sizlerge okşop kayırımdoluk berigenge nasip kılsın. Şu baktılığınızlar, hasıl жерде жүргеніңіздер, жолыңыздар ашық, ішіңіздерге игілік. Үй-бүлеңіздерге тыныштық, бақтылық қалайын. Sizlerge игілік, Рахмат. Көп жашаңыз. Коштошобуз. Эне кантайсыз, сенде отурасыздарбы? Биз Элим Барсынбы фондунан келдик. Элим Барсынбы фонду атайын бир моундай фондун айырылатмарына фонддар беришен жомарт агаларыбыздын жардам менен чогулган, эжекелердин жардам менен чогулган акчаларды момундай өз ээсине тапшырууда атайын фонд башын бириктирип иштеп, мына төрагабыз Хусейин агабыз ушул жаныбызда, ошо менен бирге мына элдин уулдары, кыздары биздин жаныбызда, баардыгы таланттуу балдар, өнөрлүү балдар бардыгы болгону ушул аманат менен биргеликте жеткирүү менен ушу элге кайрылып кызмат кылып, элден ушундай жоомарт берешен агаларыбыздан акча чогултуп, ушундай бир баягындай муктаж болгон үй бүлөлөргө, аярлуу катмарларга жана ошо менен биргеликте жардам берип, кайсы бир инсанды сүйүнтүү максатында башыбыз бирге ушундай иштеп жүрөбүз. Азыр эми бүгүнкү акциябыздагы атайын бир жакшы бир максат менен ушу кичинекей чүрпөлөрүңүздүн, кичинекей наристелердин башын сылап, мына энебизди дагы эжекебизди да сүйүнтүп кетели деп, мына үйүңүздө атайын саан уй алып келип отурабыз. Ал саан уйду дагы мына тортогу менен чет өлкөдө иштеп аткан мигрант ага эжекелерибиз, Америкадан эжекелерибиз салам айтып, ошо менен биргеликте мына аманатын биз аркылуу жеткирип отурат. Азыр биз ушул тортогун, уюн саап, ушу кичинекей бөбөктөрдүн башын сылап, дуа кылып, берешен агаларыбызга, эжелерибизге дуа кылып иншалла турумузда. Урматтуу достор, бир нерсени айткым келди. Падышага жолугуш үчүн, падыша менен мамиле кылыш үчүн, падышанын жанындагы жакын адамдар менен жакшы мамиле кылыш керек. Демек, падыша менен көрүшүш үчүн, президент менен көрүшүш үчүн, президенттин жанындагы адамдар менен жакшы мамиле кылсаң, анда ошолор аркылуу падышага жетүүнүн жолу оңой болот. Дал ошондой эле Аллахка жакындашуу үчүн дагы Аллахтын сүйгөн пенделери менен жакын болуш керек. Аллах кимди сүйөт? Аллах жарды, мискин, муктаж, коомдун аярлуу катмарларын сүйөт. Жана ана ошол инсандар менен жакын болгон адамдарды Аллах да албетте жолуктурат жаннатында. Андыктан келиңиздер, Аллах Тааланын сүйгөн пенделери, жетим жесир, муктаждар, аярлуу катмарлар жана ошо менен биргеликте Аллахтын динин, илимин жеткирип аткан аалым, оолуя инсандар менен жакын болууга чакырат. Жана бүгүнкү кайрымдуулук ишине кол узаткан чет өлкөдөгү мигранттарыбыз, Америкадагы боорукер, берешен, жомарт эжекелерибиз, агаларыбыздан Алла Таалам ыраазы болсун жана сапарларыңыздар байсалдуу болсун. Сиздер берген аманатты жеткирип келген Элим Барсынбы фондунун жалпы мүчөлөрү, мына ушул агаларыбыздан, эжелерибизден Алла Таалам ыраазы болсун. Рамазандын урматына бүгүнкү жакшылык эселеп жазып, жаннат менен жолугуп кайтарсыз иншалла. Муктажга берген акчаңызды Аллах Тааланын алдынан табасыз. Андыктан муктаждарга кол сунууну уланта берели. Көрүшкөнчө, салам алейкум.